Былтыр апрель айында Темирсалиев баштаган өкмөт атайын токтоо менен эгемендик жылдардан бери карай Өзбекстан колдонуп келген 19 объектини кайтарып, мамлекеттин менчигине өткөргөн. Анын ичинде талкууга түшкөн 4 пансионат бар. Азыркы өкмөт эми ошол пансионаттарды өзбек туугандарга кайра өткөрүп берүү керек деп чыкты. Бирок бул акылга сыйбагандык, керек болсо кыянаттык. Андан көрө келишим шарттар менен ижарага берүү керек дейт Темирсалиев. Арендага 23 жылга же 49 жылга ошо келишимдин негизинде берсе болот, бирок аяка шарт коюш керек. Биринчиден бардык салыктарды төлөйт. Биздин мыйзамды толук сактайт. Кыргызстандын мыйзам ичиндеги жер менчиги эч качан өтпөйт аларга. Анан алар инвестиция кылып, ошол пансионаттардын деңгээлин, сапатын көтөрүп, аларды ошол жылда толук иштетүү, 2 ай 3 ай эмес, бир жылдын ичинде толук иштетүү, кышында да, жазында дагы иштетүү деп. Анан эң негизгиси ошол Өзбекстандан ошо атуулдары келип, эс алып кеткендей болуш керек да, ал бул туризм. 2008 жылы бийлик саясий чечим менен 4 пансионатты казактарга кармата берген. Анда да коомчулуктун пикири эске алынган эмес. Андагы кырдаал менен азыркыны окшоштурган айрым саясатчылар муну бийликтин жасакерлиги, кошуналарга жагынуу аракети катары баалашат. Бардык мамлекеттер менен мамилени өзүбүз бузуп алып, анан кийин ушу жок дегенде өзбек менен жакшырдым, эл аралык маселе чечтим дегенди көрсөтөм деп Атамбаев кетеринде ушу кармата бергени бул ачык эле айтыш керек, бул мамлекет үчүн, эл үчүн жасалып аткан кыянаттык эле иш. Эми арбитраж утуп алат десе, анда ошо утканын көрүш керек, ошого барыш керек, ошол жакта саллаш керек. Бирок жана СССР тарап аткандагы чечимди бир дагы дүйнөлүк арбитраж карай албайт. Анткени ал чоң мамлекет тарап атканда саясий чечим болгон. А саясий чечимди экономикалык жана финансылык талаш катары кароого болбойт. Ошон үчүн бул чечим туура эмес чечим, кыянаттык чечим. Коомчулук дүрбөлөңгө түшкөнүнө карабай, өкмөт Ысык көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп бергени калды. Эс алуу жайлары жайгашкан жерлер Кыргызстандын менчиги бойдон калат деген менен өзбек тарапка берилип кетүү коркунучунда турган мындан башка да мүлктөрүбүз жок эмес. Парламент Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычын пайдалануу боюнча Өзбекстан менен макулдашуу ратификациясын колдогону турат. Өзгөчө кырдаалда пайда болгон учурларда иш жүргүзүү тартиби аныкталган. Урматтуу депутаттар, эки тарап макулдашуу боюнча мамлекеттик ички жол жоболор аткарылып, тиешелүү ченемдик укуктуу актылар кабыл алынса, Орто Токой суу сактагычы толугу менен ыкчам башкаруусу Айыл чарба министрлигинин суу чарба департаментинин балансына өткөрүлөт. Мындан тышкары, макулдашуу Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык макулдашуунун долбоору кол коюлган. Айрым депутаттар суу сактагыч Кыргыз-Өзбек мамлекет аралык пайдаланууга өтсө дагы башкаруу Кыргызстан тарапта калат дегенге макул болуп, колдоп берүүгө даяр. Орто Токой суу сактагыч боюнча буга чейин көп талаш маселелер болуп келди. Жаңы келишим боюнча бул толук Кыргызстан тарапка өтүп атат. Башкаруу Кыргызстан тараптан болот. Ал жерде иштеген жумушчулар дагы баары Кыргыз тараптан болот дагы. Анан кийин ал жердеги Орто Токой суу сактагычынын суунун көлөмүнүн 90%-ын Өзбекстан колдонот экен. 10%га жакын биз колдонот экен. Эми алар Өзбек тарап ошол кеткен чыгымдын да 90%-ын төлөп бере турган болот. Бул бир 16 миллион сом тегерегинде болот экен. Эл аралык нормаларда мамлекеттер ортосундагы дарыялардан 30%дан кем эмеси суу башындагы мамлекетке калышы керек делет. А бирок Орто Токойдун дээрлик 92%ы суу ресурсубузду колдонгон Өзбекстан, калган 8% гана бизге калган. Мындан улам суу сактагыч толугу менен өзбектерге берилип жатканын сыр кылып жатышат дешет айрым эксперттер. Ошол Атамбаев кол койгон келишим боюнча биз суу сактагычты кайтарат экенбиз. Өзбектер болсо ошол суу сактагычты башкарат. Анан кийин суу ресурстарын өз каалоосунча колдонушат. Андан башка дагы ошол суу сактагычтын тегерегинде 20 өзбектин үйү бар. Ошо 20 үйдө жашаган өзбектер водохранилищага иштеп, плачанасын жаап, ачып турат.
андай болбош керек. Эгерде ошондой кылып силер жогорку кеңеш ратификация кылса, аябай чоң чатак болот. Элдери көтөрүшү мүмкүн. Ансыз деле ушул убакка чейин көп жерлерди берип Кыргыздын территориясын талаттырып жердик. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга расмий сапар менен учуп кетти. Президент Мирзиёев менен жолугуп айрым документтерге кол коюшу айтылды. Бирок пансионаттар менен суу сактагыч карала турган маселелердин арасында жок. Эксперттер бул маселелер эбак эле чечилип калган. Атамбаевдин көчү уланабы жокпу ушундан байкайлы дешет.